Казакстанда Ноорузнаманын жалпы улуттук декадасы өтүүдө. 10 күн бою жалган Куран айынын 14-нөн 23 аралыгында өлкө тургундары Ноорузду белгилешет. Бул күндөрдүн ар бири казак маданиятынын жана коомунун байлыгын жана ар түрдүүлүгүн чагылдырган белгилүү бир тематикага жана баалуулуктарга арналат. Мисалы, декаданын 1-күнү амал күнү, бул саламдашуу, жылуу жолугушуулар жана жакшы каалоо тилектердин күнү болуп саналат. Андан кийин 15 менен 16сы өлкөдө кайрымдуулук күнү жана үй бүлө күнү белгиленди. Бардык аймактарда массалык иш-чаралар өттү. Талдыкорган жана Жети Суу облустарында үй бүлөлүк салттарга арналган тушоо кесүү жөрөлгөсү өткөрүлдү. Ал катышуучулардын саны боюнча Казакстандык рекордтор китебине кирген иш-чарада 36 наристенин тушоосу кесилди. Тушоо кесүү бул эми гана кадам баскан баланын жолу ачык, кадамы бекем болуусу үчүн жасалган салт. Жалган Куран айынын 17-синде Казакстанда маданият жана улуттук каада салттар, андан кийин улуттук кийим, жаңылануу, улуттук спорт, биримдик жана тилектештик күндөрү. Нооруздун өзү жаңы жыл жана тазалануу күнү белгиленет.